Qanday? Densoqlaring yaxshimi? Yaxshi o'zingiz. O'quvlaring yaxshimi? Men bergan topshirmalardan biri keldi, biri kerak. Hareketdan salib yurasizlar testlarda, psixologik testlarda. Сокол Украина караштуу Орок орто мектебинин 5Ж класстын окуучусу Биримкулова Асеманын үйүнө келдик. Үй шарты менен таанышып, кандай окуучу кандай шарттар түзүлгөнүн көргөнү келдик. Өзүм ушу 5Ж класстын класс жетекчиси Деканбай Венера Сүйүнбековна. Характери баары жакшы үйдө. Табыш эле окат бут жашап атабыз. Биримкулова Асема Орок мектебинде 1-класстан бери окуп келет. Сабактарында жетишүүсү жакшы. Асемада таанып билүү жана өздөштүр касиеттери жакшы калыптанган, тапшырмаларын өз убагында аткарууда. Асеманын опекуну Мамырбаева Асылда эжесинин колунда тарбияланууда. Бул үй бүлөдө балага жакшы тарбия берүү жана окутуу үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Асыл эже кызынын окуусуна жетүүсүнө дайыма көңүл бөлүп сурап турат. Ошондой эле баланын жашоосундагы бардык болуп жаткан окуяларга кызыктар. Бул опекун эже бала муктаж болгон жылуулукту берүүнү бардык жактан кем карчын берүүгө аракет кылып келет. Мой сын учится в 7 классе. Выразить благодарность директору школы Айгуль Кубатовне и соцпедагогу Манзуре Суновне, да? Что еще? Ну, сын мой как? Учится, выполняет домашние задания. Ошо бүгүн үйдө отурабыз. Бизде каникул. Сиздерде каникул болсо керек. Сиздердин каникулуңар жакшы көңүлдүү өтсүн. Мен азыр бүгүн күн бир көп болуп кетип, кичине суугураак болуп атат. Анан азыр кар жаады. Кар жааганда ушул биздин чакан, ушул биздин бир комнат ушул үйдө биз чай ичебиз, от жагабыз, жатабыз, турабыз. Булар ойнойт, сабактарын окушат. Анан кышында ушул үйгө камалабыз баарыбыз. Ушул үйдө кичине суугураак болчу, жылуулап алдым быйыл. Мондай ак пеноплекс кадап, жылда мен ушулардын ордуна кийиз, жууркан төшөктөрүн каптачу элем. Быйыл ошону менен бул кичине ошо жылуулукту сактайт экен. Мен Актандын чоң энеси болом. Актанга жардам берип, жакшынакай окуп, келечекте жакшы адам болсун деп аракет жасап атам. Актандын ата энеси башка шаардагы Россияда турат, иштеп жүрүшөт. Актандын ден соолугу жакшы, акыл эси жакшы, жакшынакай тарбиялап, жакшы билим берип атам. Эжекесине да рахмат, эжекеси да көп сурап, көңүл коюп турат, көп жакшы деген бааларды коет. Здравствуйте, дорогие дети, учителя Орокской средней школы. Я пенсионерка. В этой вашей школе учились мои дети. В настоящее время учатся мои внуки и правнуки. Я с огромной благодарностью и с любовью отношусь к коллективу учителей этой школы.
Даже во время пандемии вы не оставляли вниманием родителей, детей, ваших учеников, посещали их дома, смотрели, как они живут, обращались к нам. Каждый день преподавали нам онлайн-уроки. Мы с очень благодарностью относимся ко всем учителям, которые нам преподавали уроки. С любовью слушаем их голоса, стараемся выполнять их задания. С огромной благодарностью мы относимся к директору школы Айгуль Исаковне, заучу Рахат Асековне, соцпедагогу Манзуре Токтовековне, которые очень внимательно, очень с любовью, как к своим детям относятся к ученикам вашей школы.